тяжелый промышленность мынаяка эмнеге жакшы болот? Мына 35 миңдик, 220 миңдик линиялар бар буяктачы. Ушунун өзүнө подстанция курса болот да буяка. Подстанцияны түшүрсө, пожалуйста, любой өндүрүшкө электроэнергияны. Тяжелый промышленностьта Хасан Мин деген проект айтылып жүрдү го. ооба. Ошол Хасан Мин линиясы. Тяжелый промышленностька эң маанилүү нерсе бул энергия да. Же газ болуш керек, же свет болуш керек. Ол жагын туптур ойлонсак негизи. Биз нерде турабыз. Бул жерде болжол менен 2000 гектардан тегерегинде жерде. Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Оор энергияга депчи. Ооба. Ош Разак жолу. Ошакка кеткен жолчу. Ооба. Могу жол болбойт да? Бул чисто тяжелый промышленность үчүн. Только мына беттер жайыттары. Жамборлор. Мына жерде элдин үлүшү ham болсо керек. Мына жамборлор жайытта. Элер баары кайда. Суга кайда жок да буякта. Азыр берден бир биз жок да. Бир 200-300 гектарды чыгаралы биринчи. 2000 гектар эми Биринчи этап менен башташ керек. Анан ишибиз жүрүшүп жанагы жолго коюлгандан кийин дагы калганын көрө беребиз. Кошуп кете беребиз. А жанагы альтернативдүү жол каяка чейин каерден уланат? Енді Папандын жолу бар да. Мына эмне Мына. Мына. Биз жанагы сырып алганга мыналар азыр кара лепке жетейин деп калды го. Ушуларды өйдөсүнүн ар жагына чыгарсак, ошол жактан эгер сырып чыкса, ошол жакка өткөрүп салсак. Аны карап көрүш керек, шаардын территориясына кире Болсо ошол жактан дагы жасаганыбызда биз дагы мына карьерлерге уже лепке жакындап калды да. Булардын баардыгын чыгарып туруп ошол жака өтөт элек. А мунун ордуну, пожалуйста, кийин башка өндүрүштөрдүн анда иштете беребиз. Су сактагычы курулгандан кийин су бул жака кеткенде ал жерде саздак болуп кетип, мына айзерга жарык суу калды да. Бул 4-үнчү точкабыз ушул болот. Араван Ош жолу, азыр жол. Мына жерде бир лоток бар, мына жерде кичине жол менен бөлүнөт экен. Ошо мына 29 гектары бизде экен. Мына үчөө үлүшкөн азыр. Үлүшелерден алып туруп, ушу 120 гектарды биринчи жөнөтүп көрөлү деп атса. Муну алабыз, а кийин такша может биякта дагы потребность болсо дагы кире беребиз да. Фактически саздак жер. Саздак жер, жарабайт да. Ооба. Азыр эгер биз ушу 4-5 жерибизди мындай кадимкидей промзона болот, кадимкидей кластер болот. Өзүнүн дирекциясы болот ар жердечи. Өздөрүнүн мындай механизмдерин иштеп чыгабыз да бул жердечи. Бирөө келип мына жерге чекеге салып, үй салып, бирөө келип кафе кыла албаш керек да. Тапшырмалар улам келип атып ушундай чоң долбоорлорду артка алып калбасын деп атам да.